Мен Раматылык апам айтты эле. Ошол бир чоң бир талаш тартыш болуп атканда, мен жаңы 2005-жылы депутат болуп келгенде, апам бир айтты эле. Ооруп жаткан жеринен, "Уулум, ушул өмүрбекке көп сөз айтпай эле койчу. Ушу менен талаш тартышпай эле койчу. Ал баары бир сенден акылдуураак жана күчтүүрөөк" деп айткан эле. Кептос переолташу 15 октябрь 24-жыл саат эртең 2:07 45 мүнөт өттү. 130 километрден 138 километрге чейин Шоо МДК менен паспортка кылып атабыз. Туашууда кардан улам тыгында калган айдоочуларга ысык тамак берилүүдө. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Ошондой эле Сосновка жана Арал өтмөгүндө жылынуу пункттары уюштурулду. Кошумча маалымат берилет. Менин сунушум бар эле. Бүгүн биздин депутат Айдар Алиев Эрнис келинчегине Куран окутуп атат. Ошого 12:30-дан 2:30-га чейин танапис кылсак деген сунуш. Урматтуу Москва шаарындагы мекенештер, чет элдик мыйзамдарды сактап, документтериңизди тактап алыңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, трудовой договор, метнишка, ННН, СНИЛС, ОМС, ДМС, справка 86, айдоочулук күбөлүк, диплом, ишенимдүү жана таза, 100% кепилдик бар. Документтик иштерди кандай көйгөй жаралса, бизге кайрылыңыздар. Эң башкысы чек арага кирди чыкты кызматыбыз бар. Толук маалымат алуу үчүн +7968 353 95 34 номерине байланышыңыз. Саян мырзага кайрылыңыздар. 2024-жыл 16 октябрь таңкы саат 8:09 чамасы жолдун пробка болгон себеби ар бир буурада сеп жок. Айдоочу жакшы айда албайт экен. Айдоочу жакшы айда албайт, өндүй көздөй түшө албай калган. Буда дагы сеп жок. Тепкіле. Түрт өткөр олар. Лен, шығыверш. Түрт кіле. Октябрь 2024. Оңына келтіріп отауыз. Туннелдің северный сторона легковойдың барын жаптық. Стречка жоқ. Стречканы ашып қоңыла жігіттер, қарып өттігілер. Бер полный жауық мұнай. Қайдамға жоға жігіттер. Азырына 120 сөйізді қатым атты. Кыргызстан футбол боюнча курама командасы Түндүк Кореяны 1-0 эсеби менен жеңип алды. Муну менен Кыргызстан 2026-жылы өтө турчу дүйнө чемпионатына тандоо турундагы оюндарда алгачкы жеңиши. Оюндун биринчи бөлүгүндө Христиан Браузман гол киргизди. Кыргызстан А тайпада 5-орунду ээледи. Ал эми 6-чыга бүгүнкү атаандаш команда Түндүк Корея түштү. Алдыда дагы 6 оюн бар. Эгер колуңуздардан келсе дагы жардам берип коюңуздар. Өтө оор шарттабыз. Азырда да кысылып тезирээк операция кылдырышыбыз керек. Чет өлкөгө $45,000 сурап атат. Чет өлкөгө апарыш үчүн ол каражат бизде жок. Эгер колуңуздардан келсе жардам берип коюңуздар. Сиздерден сураныч. Диагнозу голосовой гортани деп чыккан. Тамагыда бул сүйлөй турган голосойдо. Ушул өскөндө сүйлөй албай калат. 1 метр жерге да ошо угулбай калат. Bir an жерде калып кетеби деп коркомун. Үйдөн чыкпайт. Мектепке барса балдар камситация, сакоосу жакшы сүйлөй албайсың деп. Ошо кызым элдин арасына кошулуп кыз болуп кетиш үчүн жардам берип коюңуздар. Өтө суранам сиздерден. $45,000 керек чет өлкөгө апарганы. Үй жайларыбызга эч нерсе калбады. Сиздерден сураныч жардам берип коюңуздар. М банк
Анархан деп чыгат, Сбербанк, Гүлназик деп чыгат. М-банктагы номерге чалсаңыздар тактап мен өзүмдө болот. Сураныш сиздерден жардам берип коюңуздар. Жакшы болуп кетсин деп Кудайдан түнү күнү Кудайдан тилеймин. Битте кызым бар. Ушул кызым үчүн жардам берип коюңуздар. Жоолук маселеси боюнча. Туугандар, көпчүлүгүбүз айырмасын билбейт экенбиз. Бул никап. Бул паранжа. А бул хиджаб. Мамлекет коомчулукка талкууга койду. Ал никап жана паранжа маселеси боюнча да. Эмнеге? Анткени адамдын жүзү көрүнбөйт, ар кандай кылмышкерлер ошол никапты, паранжаны колдонуп өз пайдасына ошол кылмыштуулукка жол берилбесин деген максатта гана ошол паранжа жана никапка тыюу салуу боюнча коомдук талкуу жүрүп жатат. Никап боюнча, паранжа боюнча чубак устазыбыз дагы айткан. Бул чоң маселе да туугандар. Бирок хиджаб деген бул кайдимки эле биздин өзүбүздүн улуттук кийимибиз. Мына карагыла. Курманжан энебиз. Бул хиджабка каршылык, бул биздин улуттук кийимибизге каршылык дегенге барабар да туугандар. Баланча мектепте баланча кыздын башынан хиджабтары чечилди деген бул орунсуз жана мыйзамсыз демократиялык принциптерге жооп бербейт. А мен мисал келтирген кыздар булар эң мыкты деген студенткалар. Так что хиджабчандар мес иштебейт, караңгы дегенден алыс болгула туугандар. Байсалов кайда? Парижде, Нью-Йорк, Токиодо жүрөт. Алым кадыр авам деле Париж менен Бостондо жүрсө керек. Ылдый түшкүлө. Ашылдырып бакална. Алым кадыр стадион шакты. Деп берсеңиз? Алтын мемлекет деле Күптө больница ачылган бүгүнчү. Каякта? Күптө, Үскөл областында. Негизи ылдый түшкүлө, Байсалов. Алым кадыр Зурдинович. Соцблокты реформалаш керек. Реформаны көрө элекпиз биз. Соцзащита өзгөчө, өтө татаал, өтө кыйын. Баткенде жолбун ит 4 адамды тиштеп алар ооруканага түштү. Окуя 14 октябрда Кара Булак айыл өкмөтүнүн Чет Кызыл айылында болгон. Ит тиштегендердин бири чоң адам, 3, 7 жана 11 жаштагы балдар экени айтылды. Учурда жеринде ветеринарлар иликтөө иштерин жүргүзүп жатат. Иттин ээси ал эмне себептен бошонуп кеткени такталууда. Ошондой эле иттин өзү кутурма менен оорубаганын тактоо үчүн лабораториялык изилдөөгө жөнөтүлдү. Юпитерде адамдар жашаса болобу? НАСА Европанын Юпитерин изилдөө үчүн Европа Клиппер миссиясын ийгиликтүү учурулганын билдирди. Европанын муздуу бетинин астында чоң океан бар. Юпитердин спутнигине баруу болжол менен 5 жылга 1,8 миллиард чакырымга созулат. Миссиянын негизги максаты жашоо үчүн жагымдуу шарттарды изилдөө. Космос Европага конбойт, бирок анын бетинин ар кандай бийиктикте 44 учууну аткарат.